Ассаламу алейкум, апта ичиндеги жаңылыктар менен таныштырабыз. Студияда Мантур Төрөбаев. Саламатсыздарбы? Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгында Малайзиянын эл аралык ислам соода жана өнөр жай палатасынын өкүлдөрү менен расмий жолугушуу болуп өттү. Делегациянын курамында MICCI президенти Амин Фахме мырза, MICCI кеңешчиси Устаз Мухаммад Замри мырза, Малайзиянын Пинанг штатынын муфтийинин ордун басары адал индустриясы боюнча эксперт жана MICCI кеңешчиси доктор Локман мырза. Ошондой эле Малайзиянын эл аралык ислам соода жана өнөр жай палатасынын катчылыгынын өкүлү Мохта Редза мырзалар болду. Жолугушууга Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу халал индустриясынын өнүктүрүү борбору мамлекеттик мекемесинин өкүлдөрү да катышты. Меймандарды Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын аппарат жетекчиси Жоробай Ажы Шергазиев кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Кыргызстан менен Малайзиянын ортосундагы диний, экономикалык жана соода багытындагы кызматташтыкты чыңдоо маселелерин талкуулашты. Ошондой эле адал индустриясын өнүктүрүү, халал продукция жана кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу, эл аралык тажрыйба алмашуу, адал стандарттарын өркүндөтүү жана бул багыттагы өз ара кызматташууну кеңейтүү көзгөчө көңүл бурулду. MICCI өкүлдөрү Малайзиянын халал индустриясындагы тажрыйбасы, ислам соода, экономикалык байланыштарын өркүндөтүү ролу жана мусулман өлкөлөрүнүн ортосундагы ишкердик кызматташтыкты кеңейтүү боюнча көз караштары менен бөлүштү. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар адал индустриясы, соода, экономикалык байланыштар, эксперттик тажрыйба алмашуу жана келечектеги биргелешкен демилгелер боюнча кызматташууну улантууга кызыктар экендиктерин билдиришти. 30 апрель күнү Кыргыз азистер жана дүлөйлөр коомунун төрагасы Канат Жапаров баштаган жамаат Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтии Абдулазиз Кары Закировдун кабыл алуусунда болду. Коом жетекчилиги жылуу маанайда кабыл алганы үчүн Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын жетекчисине ыраазычылык билдирип, буларга токтолду. Урматтуу Азирети муфтий, сиз ар дайым бизди колдоп келесиз. Сиздердин колдооңуздар менен биздин коом бир топ алдыга жылды. Жакын арада сиздин колдооңуз менен биринчи жолу диний терминдер жаңсоо тилине которулуп бүттү. Ушул жана башка колдооңуздар үчүн коомдун атынан терең ыраазычылык билдирем, деди коом төрагасы. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз азистер жана дүлөйлөр коому тарабынан Азирети муфтийге алкыш баракчасы тапшырылды. Биз борборубуздагы иман мечити менен биргеликте көз азиз жана дүлөй бир туугандарыбыздын диний билим алышына аянча түзүп келебиз. Мындагы Ниматулла ажы жана Жоробай ажылар азиз бир туугандарыбызга көптөгөн кызматтарды кылып жатышат. Алла насип кылып дагы бир топ жакшы иштер аткарылууда. Алла таалам кылынган бардык жакшы иштерди кабыл жана кыйырдуу кылсын, деди Азирети муфтий өз сөзүндө. Айта кетсек, Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтии Абдулазиз Кары Закировдун Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгын өнүктүрүү жана коомдогу диний маданиятты жогорулатууга багытталган 40 кадамдан турган стратегиялык иш мерчеминде мүмкүнчүлүгү чектелгендердин диний билим алуусуна шарттарды түзүү маселеси камтылган. Иш мерчемди ишке ашыруу максатында муфтияттын өкүлдөрү Россия Федерациясынын Дагестан Республикасына болгон иш сапарынын алкагында атайын мүмкүнчүлүгү чектелгендерге багытталган окуу жайлар, андагы шарттар жана программалар менен таанышып келген. Катар кайрымдуулук уюмунун Кыргызстандагы филиалынын колдоосу менен көз азистерге багытталган Брайль басылмасындагы 1000 даана китеп алынып келинген. Алгачкы жолу мүмкүнчүлүгү чектелгендер арасында Куран конкурсу өтүп, жеңүүчүлөргө умрага сертификат тапшырылган. Эске сала кетсек, муфтияттын демилгеси ыйман мечитинин уюштуруусу менен өлкө аймагындагы ондогон мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга ыраттуу жана пландуу түрдө семинарлар өтүлүп келет. 27 апрелде Бишкек шаарындагы Азат этно залында ислам баалуулуктары нарк жана үй бүлө аталышындагы республикалык конференция болуп өттү. Иш-чаранын негизги максаты ислам дининдеги үй бүлөлүк баалуулуктарды, адеп ахлак нормаларын жайылтуу жана коомдогу тарбиялык маданиятты өнүктүрүү болду. Конференцияга Азирети муфтий Абдулазиз Кары Закиров баштаган диний алымдар, мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү, коомдук ишмерлер жана активдүү жарандар катышты. Иш-чара салтанаттуу түрдө гимн аткаруу жана Куран окуу менен башталып, Кыргызстандын диний жетекчилеринин жана өкүлдөрүнүн куттуктоо сөздөрү менен коштолду. Нарк бул адамдын ички дүйнөсүн, ыйманын, абийирин, жоопкерчилигин жана
Коом алдындагы кадыр баркын аныктаган руханий өлчөм. Кыргыз элинде адамды байлык эмес, наркы баалайт. Наркы бар эл, нарктуу эл деп наркты материалдык нерседен жогору койгон. Нарк бар жерде өзгөчө сөзгө жоопкерчилик бар. Аманатка кыянаттык жок. Уят, адеп, ыйман сакталат, деди Азирети муфтий өз баяндамасында. Конференциянын экинчи бөлүгүндө Каусар апалар жамаатынын ишмердүүлүгү тааныштырылып, алардын диний, кайрымдуулук жана тарбиялык багыттагы иштерине сереп салынды. Ошондой эле аталган жамаат тууралуу китептин бет ачары болуп өттү. Иш-чаранын жүрүшүндө диний чөйрөдөгү активдүү айым катышуучуларга ыраазычылык билдирилип, сыйлыктар тапшырылды. Ошондой эле катышуучулар үчүн ачык микрофон уюштурулуп, суроо жооп сунуш пикирлер айтылды. Борбор калаада 28 апрель күнү Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын аккредитациясынан өткөн туристтик фирмаларга 2025-2026 жылдагы сезонго карата жыйынтыктоочу иш-чара өткөрүп, атайын сый тамак уюштурду. 2026 жылдагы ажылык сезону башталып, умрага зыяраты убактылуу тыным алган учурга ылайык уюштурулган самалыкта жыл ичиндеги жетишкендиктерге сереп салынып, айрым кемчиликтер айтылып, зыяратчыларга жогорку деңгээлде кызмат көрсөтүү талкууланды. Азирети муфтий Абдулазиз Кары Закиров самалыкта дин кызматынын фазилеттерине кеңири токтолуп жатып, умрага аттанган зыяратчылардан кармалган нарктаманын 100% имамдардын айлыгына жумшалып жатканын билдирип, бул багытта муфтият менен тыгыз иш алып барган фирмаларга ыраазычылык билдирсе, президентке караштуу дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктин төрагасынын ордун басары Айбек Именов бул процесс президенттин тапшырмасын аткаруу алкагында жүргүзүлүп жатканын белгилеп, зыяраттарды уюштуруучу муфтиятка жана тиешелүү жобого ылайык иш алып барган жалпы туристтик фирмаларга алкыш айтты. Маалымат иретинде айта кетсек, Кыргыз Республикасынын дин эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамын ишке ашыруу максатында, ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентине караштуу дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктин Кыргыз Республикасынын жарандарынын Сауд Араб падышалыгына умра зыяратын уюштуруу жана жүзөгө ашыруу тартибин бекитүү жөнүндө буйругунун негизинде жана Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын уставына ылайык Сауд Араб падышалыгына умра зыяратын уюштуруу иши системалуу түрдө жолго коюлду. Умра бөлүмү тарабынан туристтик фирмалардын ишмердүүлүгүнө туруктуу мониторинг жүргүзүлүп, эл аралык аэропорттордо күн сайын көзөмөл уюштурулган. Бул процесстерди санатташтыруу жана көзөмөлдү күчөтүү максатында тиешелүү маалыматтык системалар киргизилип, электрондук каттоо жана төлөм механизмдери жолго коюлган. Бул багытта умра, хач тиркемеси жана финик системалары тарабынан техникалык жана программалык колдоо көрсөтүлүп, иштин ачык айкындуулугун жана натыйжалуулугун жогорулатууга олуттуу салым кошулду. Статистикалык маалыматтарга ылайык 2025 жылдын сентябрынан 2026 жылдын февраль айына чейин жалпысынан 52.240 жаран умра зыяратына барган. 28 апрель күнү Ташкент шаарындагы Өзбекстан элдер аралык ислам таануу академиясында жаңы Борбор Азия интеграциясынын саясий, экономикалык жана маданий гуманитардык аспектилери аттуу салттуу элдер аралык илимий практикалык конференция болуп өттү. Элдер аралык конференцияга Борбор Азия аймагына байланыштуу изилдөөлөрдү жүргүзүлүп жаткан жергиликтүү жана чет өлкөлүк окумуштуулар, элдер аралык уюмдардын адистери, эксперттер, изилдөөчүлөр жана студенттер катышты. Айрыкча Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстандан алдыңкы окумуштуулар, эксперттер жана адистер конок катары чакырылган. Иш-чарага Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын алдындагы илим изилдөө институтунун директору доктор Самаган Мырза-Ибраимов барып, Мавренахар ислам маданиятынын Борбор Азия элдеринин диний жашоосундагы ролу аттуу баяндама окуду. Иш-чаранын негизги максаты Борбор Азия мамлекеттеринин ортосундагы ишенимдүү кызматташтыкты бекемдөө, аймактагы интеграция процесстерин терең талдоо. Ошондой эле саясий ишенимге, экономикалык кызыкчылыктарга жана маданий жакындыкка негизделген туруктуу интеграция моделин өркүндөтүүгө багытталган практикалык сунуштар менен жыйынтыктарды иштеп чыгуу болуп саналат. Кыргызстандык зыяратчылардын алгачкы тобу 10 майдан тарты ыйык сапарга аттанат. Бул күндөрдө дүйнөнүн чар тарабынан келген мусулмандар Меккеге жана ыйык жерлерге жол тартып, ажылык ибадатын аткарууга даярдык көрүшөт. Бул сапар руханий тазалоонун, сабырдын жана биримдиктин жолу. Ар бир кадамыңыз
берекелүү болуп, бардык дубаларыңыз кабыл болсун. Ыйык сапарга чыккан ар бир зыяратчы үчүн Сауд Арабияга кирүүдө тартипти сактоо абдан маанилүү. Бул эрежелерди кармануу сапарды жеңилдетип, убакытты үнөмдөйт. Зыяратчылар үчүн эң маанилүү нерселердин бири нусук картасы бейджик. Бул картасыз Меккеге жана ыйык жерлерге кирүүгө мүмкүн эмес. Ошондой эле ал негизги кызматтарга жетүүнү камсыз кылмакчы. 29 апрель күнү Ош облусуна караштуу Ноокат райондук хатибияты тарабынан райондогу жалпы диний окуу жайлардын студенттери арасында фикх илими боюнча Мухтасар аль-Викоя китебинин алгачкы 5 бөлүмүнөн мелдеш өткөрүлдү. Мелдеште Азирети муфтийдин Ош облусундагы өкүлүнүн ордун басарынын милдетин аткаруучу Абдималик Ажы Турсунбеков ачылыш сөзүн сүйлөп, жалпы катышуучуларга ийгилик каалады. Мелдеш уландар жана кыздар окуган диний окуу жай студенттери үчүн өз-өзүнчө өткөрүлүп, эки тараптын тең жеңүүчүлөрү үчүн хатибият тарабынан акчалай сыйлыктар тапшырылды. Жазаларды аткаруу кызматынын номер 8 мекемесинде жаза мөөнөтүн өтөп жаткан жарандарга атайын сабактар өткөрүлдү. Иш-чаранын жүрүшүндө Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын Дават, үгүт, насаат жаштар жана аялдар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Эрик Ажы Молдукулов ислам баалуулуктары, тоба кылуу, жараткандын ыраазычылыгын табуу, мекендесүү жана башка темаларда лекция окуду. Бул сыноолуу дүйнөдө жаза басып адашып кетип бул жерге келип калган бир туугандар, Алла Таала абдан айкөл жана кечиримдүү зат. Өтмүштө кылган күнөөлөрүбүз үчүн тоба кылып, жакшы адамга айлансак, ал кечирет. Айтайын дегеним, азыр тоба эшиктери ачык. Тобонун эки шарты бар. Бири өкүнүү, экинчиси аны эч качан кайталабоо. Алланын жакшылыгынан эч качан үмүт үзбөй, эки дүйнөдө тең бактылуу болууга эч качан кеч эмес, деди Эрик Ажы Молдукулов. Урматтуу көрүүчүлөр, апта ичиндеги жаңылыктардын топтому мына ушулар болду. Бул жана башка жаңылыктарды биздин Муфтият KG сайтынан окуй аласыздар жана биздин Facebook, YouTube каналдардан дагы көрө аласыздар. Саламатта калыңыздар.